Мен Мамбеталы Марат, Жалал Абад областынын Алапкы району Коштөрек айылынан болом. Интернеттин ар түрлүү сайттардан окуп, көрүп, анан февралдын 15-inde жазылып кеткенбиз. Мына ошол бүгүн өчүретибиз келип турат. Бүгүн үйдү алып, оформление кылып отурабыз. 1 миллион 700 сомго келишим түзгөнбүз. Анан первоначальный взносу биз биринчи эле 25%-ин төктүк, 425 000. Анан взнос катары 68 000-ди кийин кошуп төккөнбүз. Үйдү биз азыр Киркомстройдон алып атабыз. 3 комнат, 68 квадрат метр. Ошол жерден жетпеген, ошол 1 миллион 700-кө жазылып, жетпеген сумманы кошуп, ошол жерден алдык. Ал үй негизинен 2 миллион 800-кө болду. 800-кө алдык, калган сумманы өзүбүз жаныбыздан кошуп алдык. Ал үй өзгөчөлүгү эми кандай десем, ал биринчиден 3 комнат болуп, бир аз квадраты чоң болуп, анан биздин да көңүлүбүзгө туура келди. Ошол себептен биз ошол үйдү тандап, жетпеген сумманы өзүбүз коштук. Бизде деле биринчи жаңы жазылганда бул суроо боюнча ой туулду эле. Бүгүн оформление кылдык. Ошол өздөрү айткандай эле атамдын наамына өткөрүп жазып беришти. Бул туура эле, ошол айткандай эле чындык. Саткан адам ишенбей бир жолу айттык, 2 жолу айттык, андан кийин бул жактын юристтерине жолуктурдук. Анан алар өздөрүнүн деңгээлинде түшүндүрүп берди. Андан кийин алар макул болуп, акчаны берип, үйдү өткөзүп алдык. Госрегистрге барып, оформление болду. Бүткөндө эле банкка барып, банктан эле сразу алып берди. Эч кандай проблема болгон жок. Ошол ишенбеген адамдарга айтмакмын, келип жазылыңыздар. Биз да ошол жазылдык. Ишеничтүү эле келечек корпоратив экен. Ошол биз айткан үйдү ишеничтүү, ыңгайлуу десе болот. Жеңилдик жагы өтө көп. Үй алганга оңой жол деп айтып кетет элем да келечек корпоратив.